Апам менен иним мени сабашып, муунтуп 3 күндүн ичинде үйдү өткөзүп берсин деп, же болбосо сени өлтүрүп салабыз дегенинен эч нерсе дебей алар уктагандан түндө үйдүн документтерин алып качып чыгып, сиңдимдин үйүнө барып, сиңдим сотко кайрылыңыз деди. Эмне себептен сизди үйдү тартып алабыз дешти дейм да? Өзүңүздүн апаңыз болсо, өзүңүздүн иниңиз болсо, бир туугандарыңыз. Эме бул колум, көзүм, анан кийин бутума аксап басат. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Азыркы учурда мен Дордой базарында турам. Ушул жерде бизге кайрылган Гүлсарайым аттуу болгон ал айымдын айтышы боюнча 2013-жылы өз апасы, өз иниси тарабынан ушул үйдү тарттырып берген. Ал эми бул айым болсо экинчи топтогу майып болуп белгиленет. Ал эми азыркы учурда биз ушул Дордой базарына келип, ушул Гүлсарайымга кабар алган келдик. Биз менен бирге болуңуздар, азыр майып калалы. Саламатсызбы? Кандайсыз эжеке, жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы. Мону сизге тагып коеюн, а? Отуруп сүйлөшөлү, келиңиз. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшы, суулукта кыйналган жоксуздарбы? Жакшыбы? Жакшыга чыгып баратабыз. Сиз менен чогуу таанышалы эми. Өзүңүз жөнүндө аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Акматова Гүлсара. Бул жерде 2002-жылдан бери иштейм. Эмне болуп, азыр сиз жакшы сүйлөй албайт экенсиз, а? Ооба. Экинчи группа инвалидмин. Инсульт боюнча. Инсульт алгансыз. Кайсы жылы? Качан алдыңыз эле? Канча жыл болду? 26 жыл, 25 жашымда. 25 жашыңызда. 25 жаш жыбылдым, 26 жашымда. Түшүнүктүү. Азыр кайсы жериңиз иштебейт? Ошо тааныштарыңыз айтты го. Эме. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Бул колум, көзүм, анан кийин бутума аксап басат. Бул колуңуз иштебейт? Ооба. Эмечи, көзүңүзчү? Көзүмү бир көзүм көрбөйт, бир көзүм жарым көрөт. Кыйналбайсызбы? Кыйналам. Кайсы убакта көп кыйналасыз? Кечинде? Жарыкта кандай көрөсүз, жарыкта? Бир көзүм менен нормальный көрөм дагы, оң көзүм менен көрө албайм. Анан кийин нервничать эткенде бир аз башка болуп кетем. Түшүнүктүү. Эми могу кайрылуу дегенди карап көрсөм болому да окусам? Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетинин төрагасы, орун басары, Кыргыз Республикасынын өкмөт төрагасы Ташиевке кайрылыпсыз, э? Ооба. Былтыр 2024-жылы кайрылган экенсиз. 2005-жылы президенттин Бакиевдин буйругу менен инвалидке байланыштуу ак өргөдө 44-459 азыркы көчөнүн аты Арпа 77. 5 соток жер тилкемеси мага берилген. Сизге берилген экен Бакиев турган маалда. 2007-жылы үй тургузулуп, бир бөлмөсүн бүтүрүп жашай баштагансыз. 2010-жылы апам менен иним келип, мен менен жашай башташты. 2013-жылы болсо 18 февралда менин үйүмдө апам менен иним мени сабашып, муунтуп 3 күндүн ичинде үйдө өткөзүп берсиң деп, же болбосо сени өлтүрүп салабыз дегенинен эч нерсе дебей, алар уктаганда түндө үйдүн документтерин алып качып чыгып, сиңдимдин үйүнө барып, сиңдим сотко кайрылыңыз деди. 20 февралда сотко доо арыз менен кайрылдым. 2013-жылдан бери апам жана иним менен соттошуп келем. 11 жылдан бери же сот иши бүтпөйт, же үйүмдү бошотуп беришпейт. Кызыл документ кимде? Мына менде. Сиздеби? Ооба. Кана, көрсөтсөк болот, көрүп болот мындай. Ал азыркы үйдө кем сачып отурайын. Ким жашайт?
Апам менен иним Азырбы? бирок келин бала деле жашайт да. Анда апам менен иним. Кайсы бул карадабы? Давай тұрайын. Эмне себептен сизди үйдү тартып алабыз дешти дейм да. Өзүңүздүн апаңыз болсо, өзүңүздүн иниңиз болсо, бир туугандарыңыз. Айткан мен иниме анда үйлөнө элек болчу да. Уулбу, үйлөнөсүң, уулбу, кызбы мага бергиниң дегем да. Төрөсөбү? Сиздин балаңыз жок. Ооба. Анан кийин макул болгонда апамды алып келбедиби. Анан кийин 5-6 жыл жашап кетебиз. Уулбу, кызбы беремин деген да. Анан кийин эле мынтип 13-жылы 18 февралда муунтуп, анан кийин апам колуман, бутуман кармап, 3 күнүн ичинде апама бербесең өлтүрөбүз деп атышпайбы. Ошондон бери Иленский, городской, Верховный айланып жүрөбүз. Алар эмнеге бүтүрүп бербей атат? Сот эмне үчүн до сих пор бүтүрөй? Эме сот меникин туура дешип атат, адвокаттар эме кылып атышат да. Бу Феруза деген ким? Феруза менин сиңдим. Эме сиңдимен алдында үйдү сиңдиңиз алгансыз, бирөөгө саткан болчумун, алар эме конфликт үй экен деп эмеге Ферузага сатып туруп, анан кийин мага эме кылган. Өткөрүп беришкен. Демек бул азыр Феруза эженин атында турбайбы үй, Жок, мен катталган. Кайсыларыңыз көрөлү азыр. Гүлсара мынакей. ооба. Регистрацияда 2021-жылы регистрация кылган экенсиздер, Эч кандай апаңыздын аты же болбосо иниңизге катталган эмес, бүт өзүңүздүкү. Ооба. Азыр үйгө эмнеге кире албай атасыз? Эме ПССден, департаменттен эме былтыр 24-жылы эме 19 январда барганбыз үйгө. Анан кийин эме ПСС Марс эме кетебиз деп эме кылды да. Айтты. Анан кийин эме мен адвокатым Акматов Максат бул кетебиз дейт. Мындан бүгүн чыгарбасак эмкиси долго болуп кетет деп мага татып турду да. Мен Марсты эме сотту кетебиз деп эме кетип калышты да. Түшүнүктүү. Азыр ким бар? Сиз неге кире албай атасыз? Апам, келини, 3 баласы, Элдияры бар. Бар. А так мен барсам, мен вообще киргизишпейт. Түшүнүктүү. Бир ууп калдык эми. Бирөөдөнчү. Соттордо акча сурадыбы сизден? Эме
ПССден Марса 50 миң сурады эле, адвокат 25 миңге көндүрүп берген. Бирок ошого акчам жок. 3 адвокат алмаштырдым. Үчүнчүсү мага тарткан адвокат болду да. Биринчи, экинчиси мени жеп эле келишкен да. Мени үй алыш үчүн башка жерге тапшырыш керек, кылыш керек деген понятие жок болчу да. Акчаны ала беришкен, так иш жылбайт. ооба. Түшүнүктүү. Эми кандай кайрылууңуз бар? Балким эл өкүлдөрүнө кайрылууңуз болот. Кимге кайрылат элеңиз? Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич. Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат делем. Ушул нерсени, маселени чечип берүүдө, бир өздөрүнүн көңүлүн буруп чечип берсе жакшы болот эле деп кайрылат элеңиз. Ооба. Мен могу кайрылууңузду дагы бир жолу окуп коеюн. Февраль айынын 7-си күнү Гүлсара айым Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылган экен. Менин кайрылуумдун себеби, эми Гүлсара айым жакшы сүйлөй албандыктан мен өзүм окуп берип атам. Дагы бир жолу окуп берип коеюн. Камчыбек Кыдыршаевичке үнүңүз жетип кала турган болсо, балким сизге жардам берилет. Менин кайрылуумдун себеби, мен Ахматова Гүлсара 2-чи группадагы инвалидмин. 2005-жылы президенттин Бакиевдин буйругу менен инвалидке байланыштуу акырдоо 4/459 азыркы көчөнүн аты Арпа 77 көчөсүнөн 5 сотук жер тилкемеси мага берилген. 2007-жылы үй тургузуп, бир бөлмөсүн бүтүрүп жашай баштагам. 2010-жылда апам менен иним келип, мени менен жашай башташты. 2013-жылы болсо 18 февралда менин үйүмдө апам менен иним мени сабашып, муунтуп 3 күндүн ичинде үйдү өткөзүп берсин деп, же болбосо сени өлтүрүп салабыз дегенинен эч нерсе дебей, алар уктагандан түндө үйдүн документтерин алып качып чыгып, сиңдимдин үйүнө барып, сиңдим сотко кайрылыңыз деди. 26 февралда сотко доо арыз менен кайрылдым. 2013-жылдан бери апам жана иним экөө менен соттошуп келем. 11 жылдан бери же сот иши бүтпөйт, же үйүмдүн бошотуп беришпейт дейт. Мен ага чейин 91-жылы политехникке өтүп, иштеп, политехте иштедим, окудум да. Анан кийин иштеген учурда эле ден соолугум начар болуп, анан кийин жыгылдым да. Жыгылгандан кийин анан ден соолугуңуз? Ооба. Эми анда 2002-жылы Аскар Акаев болчу. Эми жерге берсең, эми өзүң үй салып аласың деди эле, жерге берип койдум да. Анан кийин 2005 чыкты. Ошондо алгансыз. Ооба. Түшүнүктүү. Сизди уктук. Буюрса жакшы болуп кеттиңиз. Адилеттүүлүк орносун. Эл өкүлдөрү балким көрүп кала турган болсо, сөзсүз түрдө сизге жардам берет деген ишеничтебиз. Биз сиз менен байланыш түзбөйбүз, байланышып турабыз. Эгерде бизге дагы эл өкүлдөрү байланышып сизди сураган болсо, биз сөзсүз түрдө сиз менен жолутурга аракет кылабыз. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз. Башка айта турган сөзүңүз жокпу? Пока жок. Пока жок, Буюрса эми кийинкиде үйүңүздү бошотуп, үйүңүзгө конок болуп барып калганда сүйлөшөлү буюрса. Чоң рахмат.